Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз түз эфирдеги эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Ички иштер министрлиги зордук зомбулуктан жабыркаган балдардын саны 2 эсеге өскөнүн билдиришти. Биз бүгүнкү студияда бала коопсуз чөйрөдө өсүшү үчүн эмне кылыш керек, кандай шарттарды аткаруу зарыл туурасында сүйлөшөбүз. Студиянын меймандары Республикалык психикалык ден соолукту коргоо борборунун балдар психологу Бактыгүл Рустам кызы жана Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкармалыгынын коопсуздук кызматынын балдар иштери боюнча инспекциясынын башчысы Мирлан Насилов. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Алгач эмнеден улам балдарга карата зордук зомбулук дагы деле көбөйүп жатат, уланып жатат деген суроо. Азыркы убакта ошо сиз айткандай зордук зомбулуктун түрү көп, балдарда ошо бизге кабылгандагы фактылары көп катталууда. Эми мунун бирден бир факторлору болуп, бул кабылган балдар, бул жанакы жайсыз үй-бүлөдөн чыккан балдар болуп калышы мүмкүн. Бизде катталган фактылар боюнча. Андан тышкары жанакы мигранттарыбыздын балдары, жанакы бала ата-эне мерими жок, бул жерде туугандарында калып кеткен учурлар көп бизде катталат. Андан тышкары бул зомбулуктун жанакы психикалык зомбулук деп айтылат. Бул мисалы орусча айтканда бул буллинг да, мектепте болуп жаткан баягы баланы шылдыңдоо, баланы кемсинтүү, бул да бир зомбулуктун бир түрлөрү болуп келет. Бул жерден эми коомчулуктун, жанагы элдин дагы, биздин чоңдордун дагы түшүндүрүү иштерибиздин аздыгынан келип чыгат деп ойлойм. Мисалы ар бир балага тарбия берүүдө тарбияны туура берип, кемчиликтерди айттырып, кандай учурда балдарга терс таасир тийгизет, өзүңдүн классташтарыңды же өзүңдүн кичүүнү басмырлабай жол жоболорун түшүндүрсө, мен ойлойм мунун алдын алуунун бир багыты катары көрсөк болот да. Сиз психолог катары муну зомбулуктун көбөйүп атканын эмне себеп менен байланыштырат экенсиз? Азыр жогоруда айтып кеткендей, баягы көбөйүп атат. Бизге дагы кайрылгандар өтө көп, ата-энеси ээрчитип келет. Ар ким өзүнүн кандайдыр бир көйгөйү менен, анан мен психолог болгондуктан биздин жумушубуз бул маек аркылуу ата-энеге көрсөтүш керек да, кай жерден кандай катаны кетирген. Анан ошо ата-эне түшүнгөндөн кийин анан үйүнөн ошолорду үйдөгү атмосфераны, бири-бирине болгон карым-катнашты өзгөрүүгө аракет кылышат да. Бизде эң биринчи бул айтабыз, балдар менен балдарга көңүл буруп, үйдө маектешүү, пикир алмашуу бул адатка айланыш керек да. Сен баланы баягы, мен түшүнүп атам, баарыбыз эле иштеп атабыз, дагы башка жумуштар менен алек болуп, чарчап келгенде көп эле учурда балдарыбызга убактыбыз жетпей калат. Бирок баягы баланы сен жараткандан кийин чоң жоопкерчилик менен ошого келип, бала көңүл буруп, маектешүү аркылуу билишиң керек, бала эмне менен алек, бала кандай көйгөй менен жашап атат, эмне жетишпей атат. Анан баягы сүйлөө аркылуу сен чечкенге аракет кыласың да, билесиң балаңдын ички дүйнөсү эмне болуп атканын. Ошо маектешүү. Экинчиден, баланы угуу да билиш керек да. Бала сага кайрылганда башка өзүңдүн проблемаңды токтотуп, эмне деп атат. Себептен биз ата-энелер, биз балдарыбыздын учурун өткөнбүз да. Подростокто болгонбуз, кичинекейде болгонбуз. Балдарыбыз биздин куракты өз учурунда жашайт да. Биз алардын деңгээлине түшө алабыз. Алар жок. Ошондуктан сага кайрылганда кунт коюп, угуп, түшүнүшүң керек. Эмне деп атат?
Көп учурда ошону учурунда чечкенде көп проблемалар жок болот да, өзүнө өзү менен чечилет. Бул формалдуу түрүндө эмес, кээ бир учурда өзүңдүн да бай тажрыйбаңдагы окуяларды айтып берип, билесиң, менде да ушундай болгон, анан мен мындай кылгам, сен мындай кылсаң кандай деп сунуш катары айтышың керек да. Директивный формада эмес, мен сага айттым, демек бүттү, сен ошондой кыласың эмес да. Баланын оюндагы сыйлоо билиш керек. Эгерде биз баланы дайыма эле жанакынтип басынта берсек, баланын өзүн өзү сыйлоосу, өзүн өзү коргоосу баары тең төмөн түшөт. Бала бир нерсеге мындай зависимый болуп калат. Демек, бул көйгөйлөрдүн негизи түпкү жагы ошо сиз айткандай, алар үй бүлөдө баарлашуу жок, баланы угуу жоктон улам деп айсыз. Эң биринчиден ата-энеси өз балдарын сүйүш керек. Экинчиден көңүл буруш керек. Андан кийин чоңдор биз сабырдуураак болушубуз керек. Анан түшүнүшүбүз керек да. Ошо жогору негизи эле ошо зомбулуктун көп түрү бар, буллингке кабылган учурларды айттың. Сен кайсы зомбулукка кабылгандар көбүрөөк кездешип, көбүрөөк катталат? Билесиңер, бул Бишкек шаары бул борбор болгондуктан Кыргызстандын 7 бурчунан баягы турмуш шартына карата көп элдер ушу борборго келет, жумуш издеп келет. Анан көбүнчө балдарды ата-энелер жактан жагы өгөй ата-эне болот го. Өгөй эне, өгөй ата жактан болгон зомбулуктар, жагы бир туугандарынан болгон зомбулуктарды биз көрөбүз да. Мектептен зомбулук болду дегенде, азыр ар бир мектепте балдар иштөө боюнча инспекторлору бекитилген да. Ал кандайдыр болсо да бир өзүнчө бир профилактикасын жүргүзөт. Жакын адамдары, тааныган билген адамдар тараптан зомбулук бизде мындай көбүрөөк катталат десем мен жаңылышпай деп ойлойм. Анткени бизде статистикабыз ошол. Ким уруп койду, тиги эжеси уруп койду, ким зомбулук көрсөттү, тиги өгөй атасы көрсөттү, өгөй энеси көрсөттү. Жоопкерчилигин сезбей эле чоңдордун басмырлоо менен балдардын ушун психикалык жактан ой жүгүртүүлөрүн уже бузуп койгон фактылар да көп да биздечи. Ушул жерде мындай жакын адамдарынын зомбулугуна кабылган балдар эмнени сезет? Мисалы, балага негизи эле кандай чөйрө керек? Эң жакын адамдардан зомбулук көргөн балада ишенич кетет да. Бала ишенбей калат. Элестетиңиз, сен ата-энеңден жанакындай отношенияны көрсөң, башкадан эмнени күтсө болот? Кенеде балага өтө татаал, анан өтө оор болот дагы, башкалар менен туура карым-катнаш түзүү дагы, ишенич жок болот. Бул самооценканы, өзүн өзү баалоону төмөндөтөт. Социализация деп коет, ошого дагы чоң проблемалар туудурат да. Бул учурдан кантип чыгыш керек? Бул учурда кандай сунуштар бар? Мисалы, кээде бул мындай үй бүлө менен болуп аткан, жакын адамдар менен болуп аткан нерсеге сиздер аралаша албайсыңар да. Азыркы тапта бизде 2021-жылы 1-декабрда жаңы мыйзамдар, жаңы кодекстер күчүнө кирди да. Ошол жерде жанакы бузуулар кодексинде айтылып атат да. Кодекс о правонарушениях. Бул жерде ата-энеге бала үчүн жоопкерчиликтүү жаш жетелек балдар 18 жашка чейинки балдардын кылыгына ата-эне жоопкерчиликтүү болсун деп, анан мамлекет тараптан ошол кодекстер иштетилип чыгып, кандайдыр бир жоопкерчиликтүүдө протоколдор түзүп, штрафтар түзө баштады. Бул деген эмне? Баланын эле ошол баланын кылган жоругуна жооп берүү, ата-эненин көңүлүн балдарга тартуу. Биз күнүмдүк оокат менен жүрүп, эртең менен кетет, кечинде келет, балдарына 70%-тин 100% болсо, 100%-дын 30% гана бул азыркы тапта, азыркы замандын балдарга болгон көңүл буруусу болуп калды да. 70% бул балдар каякта жүрөт, эртеден кечке каякта жүрөт, ким менен жүрөт, ата-эненин маалыматы жок. Азыр жада калса, ата-эне өзүнүн балдарынын телефонуна жанакы коюлган коддоруна доступ жок, кире албайт. Ата-эне мындай бир орусча айтканда личное пространство деп коет го, балдар мындайынан бир коюп койгондо, бир забор сыяктуу коюп туруп, ата-энени киргизүүсү, баруусу өтө кыйын болуп барат.
бул ушул коомдун, бул келечектин, бул азыркы биздин бир чоң көйгөйлөрдүн бири да. Бала менен айтып кеткендей, бала менен биз баарлашпасак, баланын ой жүгүртүүсүн билбесек, баланын ички дүйнөсүн билбесек, кызыгуусун билбесек, баланы кайсыл тапта кандай багытта алып барууну, жашоодун көрсөтүүнү билбесек, биз ушундай эле өзүбүзгө айтып аткандай, мына жогоруда айтылып кеткендей, ушул зомбулукка кабылуусун көптөн байкасак болот. Баланы ошол зомбулуктун да бул баарын бир айтканыбыз менен ичинде багыттары аябай көп. Ал зомбулуктунчу эң эле көп ушу ата эненин көңүл бурбоосу. Же азыр балдар кичинекей мезгилинен деле азыр мигранттарыбыз кетет. Айыл жергелеринде же бул шаардын чегерек четтеринде деле жаңы конуштарда эжесине, тайэжесине, апасына чыдайт. Эненин мээримин көрбөйт, атанын мээримин көрбөйт. Ата энеде кандай багыт болуп калды? Мен балама материально жардам берип атам деген бул толук кандуу балага болгон көңүл эмес. Көңүл буруу эмес да. Может ошо бала ошол материалдык жагынга мажбур эместир. Бул зар эместир ал нерсегечи. Балага бирок ички дүйнөсүнө кирүү, ата эненин жанында болуу бул основной багыттардын бири да. Сиз ата энелерге анда кандай сунуш айтат элеңиз? Мисалы, бул учурдан эмне кылып чыкса болот? Баягы сиз айтып кетпедиңизби, материалдык жак депчи. Бизде дагы көп учурларда баягы мигрант болуп башка жакка иштеп келип, анан 5, 6, 10 жылдан кийин келет да, баласын ээрчитипчи, эмне болду десе, мени түшүнбөй атат, мени укпай атат, мени инсан катары кабыл албайт депчи. Анан баягы бул тарапты угуп бүтүп, анан баланын да тарабын угушубуз керек да. Бала менен сүйлөшсөк, айтат да, айтып атканда ушундай үнүндө таарыныч да, атасы, энесине, атасыначы, эмне болду десем, мен кенедей учурумда таштап кетишти эле дейт да. Анан таштаганда ушундай азыркы сен деңгээлге жеткирели деп таштаганда, там жакшы мектепте окуп турсуң, аркы берки десем, жакшы кийинет экенсиң, гаджеттериң да сонун экен десем, а мен сурадым беле дейт. Мен ошону сурадым беле дейт. Мага ошол тарапта эне керек болчу. Мен атам менен сүйлөшкүм келген. Мен атам менен охота чыккым келген, рыбалка баргым келген дейт да. А кыздар болсо, мен мамаман көп нерсени билип, суроолорум көп болгон. Мага ошонун баарын эч ким жооп берген эмес. Мен можерим азыр көңдөйдөй пустата дейт да. Демек сиз туптуура айтасыз. Баягы туугандарына таштап кетип, анан миграцияга кеткендер бизде социальный сироты деп коет да. Ата-энеси бар, бала вроде бы үйдө жашайт, мектепке баратат. А бирок ошол кенедей инсандын, кенедей ошол баланын болгон кабыл алуусу бул дүйнөгө, анан кылган кайра аракети, баягы үйдө нан болсо дагы, суу ичсе дагы, бирок ата-энеси жанында турган балдардын айырмасы чоң болот экен да. Ошондуктан мен ата-энелерге айтат элем да, урматтуулар балдар, силердики. Силер ушундай сүйүп күйүп жараткансыңар. Ошондуктан чоң өзүңөрдөн жоопкерчиликти сезишиңер керек да. Ошону толук бүт жактан туура болгон инсан катары тарбия берем десеңер, жанында күнүгө болуп, ар бир жакшы кадамына, жакшы ийгилигине чогуу күбө болуп, ошого кандайдыр бир өзүңөрдүн салымыңарды салып, мактап, кошо сүйүнүшүп, кошо спорт жакка барабы балаңар, же болбосо дагы башка кружокторго барабы. Ар бир мүнөтүндө чогуу болуп, баланы ушу жашоого туура багытты көрсөтүп, тарбия беришиңер керек. Эң жакшы айттыңыз, баланын жанында болуу маанилүүлүгүнчү. Анан сиз айткандай бизде көп учурда ошондой таштап кеткен учурлар болуп атат. Анан муну кийин кантип толуктаса болот? Мисалы, аны ата-эне сезип калса деле кийинчерээк муну мүмкүнбү? Ой, сиз айткан ошо боштукту толтуруу. Детский обиды деп коет го биздечи. Эгерде аны жөн эле 1-2 сеанс менен жок кылып койсо, анда биздин психолог, жанагы психотерапевттер ишибиз
өтө эле аз болмок да. Жок, бул өтө көпкө созула турган иш. Таарыныч өзгөчө могу детские обиды, детская травма көпкө созулат экен. Канчага чыкпасын, 40-50 жашка чыкканда деле эсине келип эле кайра ошол. Эгерде сен мен жаныңда болсоң, мен жашоом башкача болмок деген ой дайыма эле келе берет экен да. Сизге келип кайрылгандарды учурларда айтып атасыз, бирок бул мындай шаарда азыркы шартта болушу мүмкүн да. Аймактарда кээ бир адамдар мындай психологко деле кайрылбай, баладагы андай көйгөйлөрдү деле байкабашы мүмкүн да. Негизи сыртынан караганда билинеби балада ушундай таарынычтар болуп атканы же сиз айткан мээримге тойбой, сүйүүгө толбой атканын кантип байкаса болот мисалы? Байкаса болот. Андай балдардын өзүнө өзү сыйлоосу ылдыйраак болот да, жанагы самооценкасычы. Жанагы сиз айтып кеткендей буллингтерге көп учурда ошондой балдар душар болуп калышат да. Мындай балдар байкалат. Өтө байкалат. Мындай сырткы белгилерин айтып өтсөңүз мисалы. Мындайлардын маанайлары башкача болот. Мындайлардын кызыгуу да башкача болот да. И умтулуусу да башкача болот. Биз жогоруда мындай ата-эненин жоопкерчилигине көбүрөөк басым жасап сүйлөштүк. Эми мындай мамлекет тарабынан кандай коопсуздуктар түзүлгөн, анан кандай жоопкерчиликтер каралган мисалы? Мурда биз окуп жүргөндө, мына эжеке окуп жүргөндө бизде мисалы жаш балдар менен иштөө инспекциясы деген бул мектеп менен чогуу алып баруу дегенде эми аны аз байкасак керек да, же көрүнгөн эмес чыгар да. Азыркы тапта мамлекет тараптан ар дайым мындай ата-эне жагынан, биз тараптан, милиция тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бизде өспүрүм бир топ рейдтер бар. Жанагы түнкү рейдтер бар, иш-чараларыбыз бар, күндүзгү иш-чараларыбыз бар. Ошол жерден алып келип эле биз деле айтылгандай ата-энени чакырганга аракет кылабыз. Ар дайым кайсыл кээде ата-энелер региондо болот, анан региондо же кээде могу СНГга чыгып кеткен убактылары бар. Ошондо да биз ата-эненин жоопкерчилигин чакырып, ошол жерден ата-эне менен балдарды дагы мындай бириктирип жараштырып койгон күндөбүздөр да бар. Кээ бир ата-энелер келет, мен баламды уже бага албай калдым дейт. Мен уже балам мени укпай калды дейт. Мен уже бир нерсе кылышын билбей калдым дейт. Кээ бирөөгө зар дүйнө, бирөөгө кор дүйнө дегенде кээде ошол ата-энелер келип балам тажатты, баламан мен отказ кылам деген күндөр да көп учурайт азыркы таптачы. Мамлекет тараптан эми бизде кодекс, балдар боюнча кодексте айтылып атат. Даже биз конституциябызда да айтылат го. Дети наша ценность депчи. Биздин байлыгыбыз, ар дайым биздин кылган, аткарган бул чоңдордун аткарган жумушу бул балдардын кызыкчылыгы үчүн болуш керек да. Ар бир нерсебиз. Анысы кандай рейд учурларында алып келген балдар бар. Көчөдө жүргөн беспризорный балдар болуп калат. Кээде ошол үйдүн шартына байланыштуу ошентип үйдөн кандайдыр бир зомбулук көрүп, үйдөн бир кандайдыр бир өзүнө жагымсыз окуяларга чагылып, ошо балдар көчөгө чыгып кеткен учурлар да бизде көп. Аларга мына мамлекет тарабыбыздан биздин шаар боюнча, республика боюнча центрлар бар, борборлор бар, адаптациялоо борборлору бар, муниципалдыктар бар, менчик борборлор бар. Андан тышкары ошо балдарды баягы жуунтуп, кийинтирип, кайра эле ушу өзүнүн курагындагы балдардын арасына кошуу, билим берүү. Азыркы тапта мына аябай жакшы иштер жүргүзүлөт. Көптөгөн организациялар, көптөгөн биздин кайдыгер эмес элдерибиз, жарандарыбыз келип жардам көрсөткөн учурлары бар. Ошондой иш-чараларыбызды көпкө жүрүп, коом баары ушул көйгөйлөрдү ачык түрүндө карап, бизде жанакы бир окуя болуп кетсе эле, ошондо жанакы социалдык тармактарда тарап кетсе эле, мындай резонанс деп ошону карап жатып калып атпайбызбы? Жок, ал бул көрүнгөн тарабы да. Көрүнмөн тарабы андан көп. Ошонун баарыбыз, ушу көйгөйдү баарыбыз билип, айтып, анан баарыбыздын көңүлүбүз ушундай тараптарга калып, коомубуз жардам бере турган болсо, мен ойлойм, биздин салымыбыз бул балдарга чоң зор болот. Баягы эже айтып кеткендей, баланын жакшылыгында, баланын жамандыгын да ата-эне көрөт. Балага кандай көңүл бурсаң, кийин ошондой түшүмүн аласың да.
Ушул жерде мындай балада коопсуз чөйрөнү ата энеден башка дагы сырткы чөйрөлөрдүн да таасири бар да. Анан ошолордон кантип коргош керек мисалы? Сырткы факторлордон. Балага коркунуч жараткан, мисалы ошол эле мектепи, башка дагы. Азыр эмес, негизи эле мектептерде ОБЖ деген сабак бар экен, кыргыз мектептерде КТК дейт, КТЖ дейт, коопсуз негизги тиричиликтин коопсуздуктары эрежелери. Ошол сабакта өтө жакшы экен. Ошол жакта көп нерсени бала түшүнүп, анан ошону кайталабаганга аракет кылат экен да. Биз болсо ата-энелер баягы эле ошону кайра бышыктап, ошону түшүндүрүп, анан эң негизгиси балага жок деп жооп бергенди үйрөтүшүбүз керек да. Жок эмнеге? Башка адамдардан басымдык алганды, жаман жоруктарга барганды, там сигарет чегип, же болбосо компьютерный оюндарды кирелечке ойноп, баңгизаттарга жок дешибиз керек. Ошол биздин ата-эненин милдети да. Жаман жака жок деп айтканга. Ошо балдардын коопсуздугундагы ата-энелердин жоопкерчилиги эми кандай болуш керек? Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат, ошо жыйынтыктап балага коопсуз шартты түзүүдө эмнелерди кылышыбыз керек дегенде. Азыр бул жерден биз ата-энелердин милдети жөнүндө көп байланышып кеттик, бирок бул жерде бир гана ата-энелер эмес, биз дагы ар бир жаран, ар бир кыргыз элибиз ошо балдардын өсүшүнө, адеп аклагына, жүрүм турумуна баарыбыз көңүл буруп, мурдагыдай болуп, жанакы туура эмес жакка баратса эскертүү берип, баягы кайдыгер мамиле кылбастан өз убагында жардам берүүгө умтулуп, баягы көчөдө жүрүп калган, көчөдө ар кандай бир кырдаалдарга кабылып калган балдарга көңүл буруп, бизде социалдык мекемелерге жарандарыбыз активдүү катышып, ар бирибиз ушундай чагылдырып, медиа бизде соц тармактар аябай катуу күчөбөдү. Ошонун баарын биз өркүндөтүп, ошондой окуяларды чагылдырып берсек, биз ойлойм балдарга дагы эже айткандай жок деп эмес, бала өзүн эч качан кемсинтпеш керек. Баланы өзүн да кемсинтпешибиз керек. Бизчи өзүнүн жүрүм турумун алып, сага мына милиция кызматы жардам берет, сага соц тармак жардам берет, сага социалдык кызматкерлер жардам берет, жаран жардам берет. Кайрыл, айтып болгон окуянын өз убагында айтып бер десең дагы ошондойго көндүрүшүбүз керек да. Азыркы тапта бизде мына социалдык тармактардын жаш балдарга болгон таасири өтө зор. Аябай зор. Булар уже ээрчиме болуп калды да. Балдар өзүн өзү бирөө көрсөтөт бир нерсени, башка элди, башка балдар ошону туурап кетип атат. Биз ошондойго, ошону туурап кетип атса, кээ бирөө ата-энеге жагат. Ошол ой менин балам тиги болот, менин балам блогер болот, менин балам тиги болот, бул болот. Бирок ошонун баягы уманияты две стороны дейт го, экинчи тарабын карабайбыз да биз. Ошол жактардан өтө көп кыйынчылыктар менен биз азыркы тапта жолугуп келип атабыз. Ошон үчүн ар бирибиз жарандык укугубузду баягы гражданская активность дейт го, ошолдук өзүбүздүн кыла турган нерсебизди ар дайым көңүл бош карабастан баардык бирдейликте жумуш алып барсак, мен ойлойм ушул келечекте мекенибиз ошо зомбулуктун эң кыска төмөн деңгээлине жетет деген ишеничтерибиз бар. Ошо балдар зордук зомбулукка кабылып атканда өзүнө болгон ишенимдин жоктугунан, жанагы өзүнүн баасы төмөн болгондуктан дагы эч кимге айтпай, жашырып жүрө берген учурлары өзү менен өзү калып калгандарын айттык да, белгилепчи. Анан кантип баланы ошондой кылып тарбиялаш керек? Сиз айткан жок деп үйрөткөндү деги эле качан башташ керек, кантип башташ керек? Төрөлгөндөн баштап ата-энеси тарбиялаш керек. Жөн эле эмес, сүйүп, түшүндүрүп, ошондо гана толук айта аласың деп. Балам меники билет, балам меники түшүнөт. Эң негизги сен билесиң балаңды, балаңдын ички дүйнөсүн, балаңдын ой жүгүртүүсүн. Анан кайсыл жерде кыйшайып баратса, моментти жоготпой, керектүү учурда жардам бергенге дайым даяр болушуң керек. Ошо даяр жардам берердин бала да билиш керек да. Ата-энеге бирөө аны колдойт экенин түшүнсө. Ата-энеге ошондой доверительный отношение болуш керек да.
андай болбосо бала башка жактан ошондойду табат, ким аны түшүнөт, ким ага совет бере алат. А эгерде ал киши татыктуу болбосо, демек сен балаңды ошондо жоготкон болосуң. Ошон үчүн бала менен бирге болуңуз, дайыма бирге болуңуз. Чоң рахмат сиздерге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Убактыңыздарды бөлүп келип маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда бала коопсуз чөйрөдө чоңоюш үчүн кандай шарттарды түзүү керектиги туурасында сүйлөштүк. Суроолорго балдар психологу Бактыгүл Рустам кызы жана Бишкек шаарынын Ленин районунун Ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын балдар иштери боюнча инспекциясынын башчысы Мирлан Асилов жооп беришти. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.